Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, мугалим өмүрлөр көрсөтүүсүнүн кезектеги чалышынын баш каарманы бул Айжан эже. Саламатсызбы Айжан эже? Айжан Сарбагышевна Бишкектеги финансылык техникумунун 2 жана 3 курстардан экономика сабагынан мугалиммин. Жүрүңүздөр ичине кирип кененирээк тааныша кетели. Мен 2007 жылдан баштап мугалим болуп иштеп баштагам. Кыргызстанда 1 жыл иштедик. Андан кийин Алматага барып мугалим, бухгалтер, Карагандага барып иштеп келдик. Андан кийин келип 2011 жылдан барып баштап кайра мугалим болуп иштеп баштадык. Жүрүңүздөр. Бул биздин техникумубуздун ичи. Техникумубуздун түптөлгөнүнө 95 жыл болду. Бул техникумга келгеним 2025 жылдан баштап мугалим болуп иштедим. Көбүнчөсү экономика сабагынан жана инновационный предпринимательство деген сабактарынан берип келем. Ушул 95 жылга арнап көптөгөн иш-чаралар өтүп жатат. Заманбап технологиянын талаптарына байланыштуу мугалим дайыма өзүн алдыга көз карашын өзгөртүп, өзүнүн тажрыйбасын дагы заманбап менен байланыштырып, мугалим өзүн өнүктүрүп, өзгөртүп, саналип технологияны жана баардык компетенттүү студенттерди даярдаш үчүн өзүнүн билимин жогорулатып туруш керек. Анда эмесе сабакка кирелик. Саламатсыңарбы? Отургула. Бүгүнкү тема инвестиция жана инвестициянын түрлөрү. Теманы баштардын учурда биринчиден сабакты кайталай кетебиз. Экономика, өндүрүштөгү экономиканы. Мугалимдин кесиби абдан эле оор. Эң биринчи баштапкы учурда лекцияларды жазып, ар кайсындай жаңы терминдерди өзүң даярданып, ал жакта ошол учурда 2011 жылдары интернет деген абдан деле өнүккөн эмес. Өзүң китеп алып, күнүгө кол менен лекцияларды жазган учурлар болгон. Алдын ала күзгүнү карап, туура сүйлөгөнгө аракет кылып, балдардын астынан уят болуп калбайын деп 1-2 жыл аябай эле өзүңдү тарбиялап, өзүңдүн туура сүйлөгөнгө аракеттенип, студенттердике туура маалымат жеткизүүгө аракет кылып, жана аябай эле тажрыйбалуу мугалимдердин сабактарына кирип, алардын тарбиясын алып, алардын опытын алып, анан кийин түп тамырыбызды кандай десе түптөлдүк. Эң алгачкы сабак бул 5 курсту бүтүп эле ошо 2007 жылы университетте болду. Өзүбүзгө эле тең, өзүбүз менен тең мугалимдер балдарга сабак берип, бир аз сүрдөдүк, жаңы кирип баратканда сүрдөп, унутуп калбайын деп, аны аябай ошо лекцияны башынан баштап аягына чейин жаттап алгам да. Жаттап, түнү менен даярданып баргам. Андан кийин биринчи 10 мүнөт аябай сүрдөдүм. 10 мүнөттөн кийин анан өзүм ошо формулаларды доскага жазып баштаганда өзүмдү ишендим. Ишеним болгондон кийин анан алып кеттим 1 саат 20 мүнөт жакшы алып өзүмдү ошо сабагымды өткөрдүм да, өзүм оюмдагыдай. Кызым да төрөлүп калган 2011 жылы. Ошол эле жылы мен да мугалим болуп иштеп кеттим. Кээде кызым ооруп калат, кызымды көтөрүп алып сабакка барам. Сабакка кирердин учурунда кызымды уктатып коем. Ошол эле вахтага жаткызып коюп, анан сабак берип, кайра кызымды көтөрүп алып, анан үйгө кетчүмүн. Ошол мугалимдин кесиби эмне жакшы, бул үй бүлөлүк адамдарга, ошол үйдүн дагы жумушун алып кетесиң. Ошол эле учурда мугалимдик кесибин да айкалап, экөөнүн убактың да жакшы да. Бул негизи аял киши мугалим болгону бул үйдөгү дагы тарбия, үйдөгү дагы көйгөй ас болот дагы. Ошол эле учурда дагы өзүңдүн дагы кесибиңди таштабай, үйдө отуруп калбай, ошо мугалимдигин дагы улансаң болот. Балдар биринчиден ойлошту, жаш мугалим, сабакты жакшы билбейт болуш керек, же болбосо бул мугалимге кыйын болуп
кыйын болобуз деген деле учурлар болду болуш керек. Бирок ал сабакка аябай жакшы даярданып барган үчүн, ар бир суроосуна жооп берген үчүн убагында, ар бир маселеге туура жооп айткан үчүн эми кээ бирөө сынап сурашты, кээ бирөөлөр болсо ойношту, күлүштү дегенде аябай башында аябай сыноодон өттүм болуш керек алардын астында. Бирок андан кийин көбүнчөсү жазып жүрүштү, аябай жакшы сабак өтчүбүз, сизге рахмат деп, ушу балдар кайра эже деп өзүм эле тең курактуулар, айжан эже сабакты жакшы өткөнсүз, кээде поточный лекция болуп калчу. Анан кийин сабакта убагында кечикпей барып, баягы сабакты жакшы алып барган үчүн аларга дагы сыйга татыктуу болдум деп ойлойм да. Биздин техникумда иштегенге оңойраак болот. Андардын астында да ата-энелердин астында окуу жайыбыздын өзүнүн 95 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. Бул өлкөбүздүн финансы жана экономикалык тармагына адистерди даярдоонун бул чоң тарыхы деп айтабыз. Бүгүнкү күндө Бишкек финансы экономикалык техникуму алдыңкы орто кесиптик окуу мекемелеринин эң ийри мекемелери болуп саналат. Бул жерде биздин окуу жайыбызда студенттерибиз терең билим алып, теориялык билим менен практикалык тажрыйбаларын дагы өздөштүрүшөт. Биздин окуу жайыбызда алдыңкы билим берүүнүн отличниктери, илимдин кандидаттары жана жогорку квалификациядагы окутуучулар эмгектенишет. Алар кесипкөйлүгү биздин студенттердин терең билим алуусуна жана кесиптик өздөштүрүүсүнө, жанагы эл аралык жетишүүсүнө шыктандырышат. Менин кесиптешим, багы жетекчиси катары бул биздин техникумубуздун эң биринчиден жеңиши. Мындай жеңиштердин биздин көп эле окутуучуларыбыз алып келген. Бул катарда дагы бир 3-4 мугалимибиз алган. Алдан дагы биздин Айжан Сарбагышевна дагы калган жок. Бул сынактан жеңүүчүсү болуп келди да. Бул биз үчүн эң чоң сыймык. Биздин быйылкы ошол 95 жылдык мааракебиздин эң чоң белеги деп эсептейбиз да. Айжан Сарбагышевна бул жаш мугалимдердин демилгелүү мугалимдердин бири болот. Себеби дегенде билими өтө жогору. Анан бул орто кесиптик окуу жай болгондон кийин экономика багыты боюнча дагы жогорку квалификациядагы билими бар. Андан тышкары педагогика боюнча дагы дипломдун ээси да. Бул абдан баягы замандын стандарттын талабы боюнча да. Ошол жеринен Айжан Сарбагышевнага баягы туура келет да. Кесипкөйлүк жагы боюнча биздин студенттер абдан сыйлашат, жакшы көрүшөт. Спец сабактарды, атайын кесиптик сабактарды берет. Анан профессионалдык сабак деп айтабыз. Ошол сабактарды берип, жаңы жана методикалар менен, инновациялык ыкмалар менен, тажрыйбасы менен Айжан Сарбагышевна айкалыштырат да. Анан ошол айкалыштыруусу, ошол жана методикасын иш жүзүндө колдонушу ошол сынактын жеңүүчүсү болду, бир тастыктап берди да. Получается, это оплата труда, которая берется по времени, а также по отдельному оплату труда, которая достигается. Борбор Азиядагы мугалим деп наам алып келдик Астанага барып. Ал жарнама Инстаграмдан чыгып калды. Ошого катышып көрсөмбү, кандай болот деп жазып көрдүм. Ал жактан автобиографияңызды 2 баракка жазыңыз деди. Андан сырткары өзүңүздүн сертификаттарыңызды, дипломдоруңузду, кандай ыраазычылык каттарыңыз бар, ошолорду жөнөтүңүз деди. Жөнөттүк. 1-2 күнөн кийин жооп келди. Сиз Борбор Азиянын мыкты мугалиминин катарына кирдиңиз деп. Ал Казакстанда абдан бааланат экен. Казакстандагы мамыр деп коет экен. Бул өзүнүн кесиптери. Кесиптин ээлери келишти, алар менен пикир алыштык. Алар айтты, бизде бул аябай баркталат экен Казакстандын ичинде. Бизде болсо жакын эми башталып аттыр. Кыргызстандыктан катышкандар көп болду. 12 мугалим болдук, катыштык, алдык. Абдан кубанычта болдум. Ал дагы бул жетишкендик
керек деп ойлойм. Мугалим өзү үлгүрбөгөн, сабакты жакшы түшүнбөгөн балдар менен да иштегенге аракет кылыш керек. Аларга өз алдынча консультация берип, аларга дагы көңүл буруп, жалаң эле жакшы окуган балдар менен иштешкен болбойт деп ойлойм. Баардык балдарга тең карап, баардык балдарды алдыга үмүттөп, жаңы технология менен байланыштырып, компетенттүү студенттерди даярдоого жана билимге чоң салым кылыш керек. Мугалим ошон үчүн мугалим деп ойлойм да, балдардын билим деңгээлин жогорулатууга көп салымын жумшаш керек. Жана эң биринчиден жоопкерчиликтүү болуш керек, өзүн алдыга умтулганга кадамды чоң тышташ керек, эч нерседен коркпош керек, өзүнүн оюн толук кандуу айта билиш керек дегеним. Азыркы замандын талабына ылайык санариптештирилип атат. Жазгалма интеллекти менен дагы иштеш керек, үйрөнгөндү билиш керек. Азыр дагы зумерлер өсүп келатат дейт. Азыркы жаштар өзүн толук кандуу мугалимге оюн айта алышат. Мурдагыдай болуп эле мугалим 70% иштеп, окуучулар болсо отуруп 30% өзүн толук кандуу айта албай, оюн билдире алышпайт да. Азыркы заманда студенттерди дагы угуш керек. 50% студенттерге да сылык мамиле жасаш керек. Мен билем деп эле мугалим өзүн алдыга койбостон, ага караганда студенттер дагы жакшы билет дагы, студенттердин оюн дагы укканды билиш керек. Кандай катачылык болот, мугалимдерде деле азыр катачылык кетет. Анткени үчүн азыркы жаштар абдан зээндүү, акылдуу, кээ бир катачылыкты айтып калса, аларды дагы туура кабыл алыш керек деп ойлойм. Биринчиден мугалим эмес, биринчиден бул адам катары жакшы адам, жөнөкөй адам. Биз менен на одном волне десек болот. Сабактар өтө эле интересный өтөт. Күндө сабак сайын жаңы мондай методдор менен өтүп, дагы мондай башка мугалимдерге окшоп, бир местода отуруп, жооп бербей, айтып бербей темаларды, вот лекцияларды ары басып, бүт окуучуларды, студенттерди кызыктырат сабагына. Ошондуктан бул башка мугалимдердин ошондой айырмачылыгы бар. Да еще бул Айжан эже да жаш болгондуктан биз менен сөз табыш жеңил эле болот да. Айжан эжегечи. Айжан Сарбагышевна негизи өзүнүн сабактарын аябай кызыктуу, түшүнүктүү жана абдан жөнөкөй өтөт да. Анткени экономикалык терминдерди жаттаганга аябай оор да. Айжан эже аябай кызыктуу жана жөнөкөй кылып өтөт. Ошол үчүн биз оңоюраак окуйбуз. Жакшы окуган балдар менен эле иштешип, өзүнүн кандай десем, күчүн, нервин кетирбейин деген мугалимдер да бар. Эптеп сабак өтүп, жакшы окуу 2ден коюп коюп, мейли ал бала окубаса окубай эле койсун, ал өзү үчүн деп, бирок кандай кылбашыбыз керек? Ал бала мүмкүн үйүндө көйгөй бардыр, же мүмкүнчүлүгү жоктур. Ал деле бизде болгон да жаш кезибизде. Биз ошол балдар менен да иштешкенге аракет кылышыбыз керек. Өз алдынча сүйлөшүүгө аракет кылышыбыз керек. Эмне көйгөйүң болуп атат? Эмне себептен сабакка кызыкпай атасың? Же болбосо ал мектепте аябай эле кызыгуусу жок болчу ал сабакка. Кандайдыр бир деңгээлин билип, ага өзүнчө бир консультация берип, эмне себептен, мүмкүн ал мүмкүнчүлүгү чектелүү ал билим алыш үчүн, же болбосо анын бир жумушка иштеш керек, же болбосо контрагын төлөш керек. Ар кандай көйгөйлөрү бар да, ал бала менен өз алдынча иштеш керек. Элдин балдардын көзүнчө ал балага катуу айтпаганга, ал баланы өзүнчө кабыл алууга дагы жол түзүп бергенге аракет кылыш керек да ар бир мугалим. Суроо бергенде дагы бул жакта азыр эми соц тармактар бар да, Instagram, Facebook, ошол жакта өзүңдүн жакшы студенттериң чет мамлекетте жүрүшөт. Ошолор дагы Айжан эже сизге рахмат, жакшы билим бериптирсиз, жакшы кураторсуз деп. Анан дагы бир жетишкендик бул болсо өзүңдүн коллегаларың сени сыймыктанып, көтөрүп алдыга. Буга чейин иштеген Бишкектеги курулушта архитектура жана менеджмент колледжинде кесиптештерим сиз
профсоюздун чоңу болгонго татыктуусуз деп мен ошол жыйында жок болчумун. Чалышты, сизди кандидатураңызды айтып атабыз, бул жака көтөрүп атабыз, сиз макул десеңиз эле сизди көтөрүп сизге шайлайбыз деп. Ошол дагы мага аябай сыймык болду. Менин кесиптештерим ушун алды мени баалаганга, сыйлаганга, бул жака да келип, бул жактагы да коллегалар абдан жакшы отзывдарды айтып атышат. Сиз жакшы мугалим экенсиз. Бул жака да келип аябай байсалдуу болду. Байсалдуу дегеним бул жанагы конкурска барып, ал конкурсту утуп келип, өзүмдүн жакшы билимимди, тажрыйбамды көрсөтө алдым деп ойлойм. Айжан эже мугалим катары өтө мыкты мугалим, өзүнүн ишин мыкты жогорку деңгээлде алып барат. Себеп дегенде коллектив арасында жана студенттердин арасында аябай жакшы Айжан эже жөнүндө жакшы мыкты ой пикирлер бар. Адам катары болсо өтө жөнөкөй, дайыма маңдайы жарык, күлүп жайнап, улуу кичүү дебей, дайыма жардамга келип турган инсан катары билем. Айжан Сарбагышевна аябай адамгерчиликтүү, шайыр, жөнөкөй адам. Финансылык техникумга келгенине 1 жыл болду. Ошого карабастан ар дайым шайыр жүрөт, позитивдүү жүрөт, анан эч качан жардамын аябайт. Кайсы жардам болбосо ошону колунан келсе жардам кылууга тартынбайт. Эч качан мындай чөкпөйт да, даже бир мындай кандайгы бир татаал проблемалар, түйшүктөр болбосо ар дайым күлүп жүрөт. Тажрыйба алып жүрөм. Анан 3-4 сабагына кирген болчумун. Ошол сабактары мындай 1 саат 20 мүнөт, бирок ал 5 мүнөттө өтүп кетет. Аябай маңыздуу, аябай заманбап технологиялар менен өтөт. Балдар менен ар бир окуучу менен өзү ара мамиле кылат. Ушул мен айткым келет. Мектеп мугалимдеринде арасында дайыма конкурс жүрүп турат. Жакшы алтын тамга жана алтын сертификат алган, же болбосо ОРТден жакшы балл алган балдардын мугалимине кайсы сабактан жакшы балл алса, аларга бир стимул катары акча каражат бөлүнөт, же болбосо сыйланышат, бааланышат. Ошо орто кесиптин мугалимдери жана жогорку окуу жайдын мугалимдеринде ушундай конкурстар жок, же болбосо сынактар жок. Ушул сынак же болбосо ушундай конкурс болсо, орто кесиптин мугалимдери жана жогорку окуу жайдын мугалимдери өздөрүнүн тажрыйбасын өсүп өнүктүрүүгө чоң салымдарын кошмок деп ойлойм да. Бул мисалы Казакстанда өтүп жатпайбы? Казакстанда өтүп жаткан конкурстарда ар бир жаран, ар бир ошо мамыр деп коюшат экен, кесиптин ээлери ошол даңкты, ошол медальды алганда аябай бир аларга дагы бир стимул экен да, мотивация болот экен. Бизде дагы ошондой конкурстар, ошондой мотивация, мугалимдерди мотивация кылынуучу ар кайсындай бир талаптар болсо жакшы болмок эле деп ойлойм да.